Биринчи заказ күттү 1238 рубльга алып келип койдум. 29 март 2025 жыл. Орозонун акыркы күнү. Бүгүн оозу ачтык, буюрса өтө сонун. Кудайга чексиз шүгүр, орозо жакшы өттү. Сууну жаңылап коюшум керек, уят болбошум керек. Сууну ичишет, зарядникти мен оюмдагыдай кылып алып коюшпайт. Ладно, ничего. Бүгүн саат 3-тө келип, брекет койдуруп кетип атам. Брекетти бөлүп төлөп койдурсаңыздар болот. Биринчи коюп атканда чистка бекер. Жана ошондой эле стоматологияга эмне кызматтар болсо, башка кызматтардын бардыгын да аткарат. Бул клиника Москва шаарынын так ортосунда жайгашкан, Новокузнецкая же болбосо Третьяковская метросуна 1 мүнөттүк аралыкта. Андыктан караңыздар, стоматология баке. Сиздин кызматыңыздарда доктор Сыдыков өзү бул жакта. Кайрылы бересиздер буюрса, жогоруда айтканда эле сиздерге 24/7 кызматта. Бизнес тарифте иштеп мен эмнени түшүндүм. Центрде жакшыраак ориентир алып калдым. Көбүнчө центр менен иштейт экенсиз, загород чыгып кетсең дагы центрге кирип заказ алышың керек. Ошон үчүн центрге кирип, Цветной бульвар, Тверской бульвар, там каяктарда клуб, ошол көчөлөр менен кыдырып жүрүп, каяка токтоп турса болот экен. Вот ошондой моменттерди үйрөнөт экенсиң. Платный парковкаларды жана 200 рубль, 300 рубль, 400 рубль деген парковкалар бар эмеспи? Смело турасың, очеркен. Штраф алгандан көрү 300 рубль төлөп коеюн, хотя бир 10-15 мүнөт туруп кетип калам да депчи, смело төлөп коесуң. Белорусский жактагы лесная деподон заказ берип атат. Желтый эле заказ келдик, жана коэффициентке келет эмеспи? Там нормально, кстати, да? Приходишь в Манинский, халяльный парк. Держи. Так, у вас наличными, да? Да. Так, улица Петровка, да? Да. Ой, Не, вы можете взять. Пожалуйста. Можно сделать подогрев сиденья? Что сделать? Подогрев сиденья, когда прохладненько, да. Спасибо большое. Ехать 11 минут. Ремень накинете вы? Пристегнете? Хорошо, да. Хорошо. У нас в Москве так положено. Я не местная, мне можно. Маски, опаснее стволов в поликлинике, чё? Все думаю о тебе. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Five minutes later. Çoğun biltegen Kamaz bata turgan жерден төбүлдедеттерди. 682 рубльга келдик. Буларым ырдап бийлеп, кахатып сүйлөшкөнчө кел атканда кеф менен заказ принимать эткенлек 680 рубльга келдик дейби? Отурганда эле 1000 рубль берип койду эле, көрдүңөрбү? Эй, сен, а? Эй. Оны жылдырайын эми. Нормально. Зарядникти алып коеюн. Бизнес тарифте иштеп жүргөн браттар менен анча-мынча сүйлөшүп калат элем. Ошолор айтып калчу. Бизнестин дамын сезип алсаң, бизнес класстын дамын сезип алсаң, комфорт плюс же болсо экономдорго кайра кайткың келбей калат депчи. Мен анан түшүнбөйт болчумун, эмне жөнүндө айтат булар депчи. Көрсө, бизнестин дамы бар экен, действительночу. Мындай бир ощущение башкача да, туугандар, баягы адамдарынанбы, машинаданбы, же таза кийинип жүргөнүңдөнбү, чыкайып кийинип жүргөнүңдөнбү, эмнеси баары биригип болсо керек, жагып атат да. Башка тарифтерди өзүмдү уже элестете албай атам. По ходу дела, машинаны тапшырсам да башка машина алып бизнесте кала берет окшойм. 9 күндөн бери Хончин айдап жүргөндөн кийин эки ооз сөз оюмду жеткире кетейин силерге. Туугандар, карагалам. Огул кнопкалар блокировка, разблокировкага жооп берет, Бул минусу ушул жерде экен. Могул главный эшикти сен ачканыңда полный разблокировка болбойт экен. Пассажирыңа жетесиң, жеткенден кийин түшүп арт жакта эшикте күтүп турушуң керек, туурабы? Негизи жетип эле сразу түшө калбайсың, жетип туруп мындай байкайсың, карап туруп ким экен мен пассажирым дейсиң, кайсы подъездден чыга калат экен деп интуитивно
байкап турасың, сезесиң, ал сага келе аткан адамды сезип туруп эле тарс түшө калып чуркап барып, эшикти ачып здравствуйте дейин деп тартсаң эшик ачылбайт. Ай энең дешиң да жаман неудобно болуп туруп, простите деп келип туруп, дагы могу разблокировка кылып туруп, анан барып эшик ачып бересиң да. Ошол жери минус экен. Круиз контроль боюнча буга чейинки видеолордо сөз кылдым эле, таап албай атам деп, анан кийинки видеолордон таптым уже деп айткан болчумун э. Круиз контролду көргөнүңөрдөй мына ушул кичинекей поворотник сыяктуу болгон эме экен. Рычаг деп коеюнчу, ушул рычаг жооп берет экен. Буну өзүңө бир жолу тартат экенсиң. Тартканыңда алдыгы приборный панелде момда болгон машинанын сүрөтү жана тетиги сааттын сүрөтү турган эме оболочка жанат. Каалаган скоростьте кетип бараткан болсоң, ылдыйга бир жолу момда басып койсоң, ошол скоростьти фиксировать этет экен, педальдан бутта алып коет экенсиң. Адаптивный круиз контроль экен. Мисалы, мына азыр көрүп турасыңар. 57 скоростька коюп койдум круиз контролду. А мисалы алдымда бир 40та кетип аткан машинаны кууп жеткен болсом, сен педальга бутуңду тийгизебей жатып эле, ал деги 40та бараткан машинага өзү эле резко тормоз баса калат, токтой калат дегеним. Анын скорости менен тең-тең болуп калат. Адаптивный круиз контроль да. Ошондо пассажирга баягы сен нол кууп же болбосо резко тормоз баскан эмеге киресиң дагы, оценканы мындай кылып коюп коет. Ошол жер бар экен. Батарейка. Булар мен дагы эптеп келдик. Алдында суу жок, артта суулар жок. Жалаң эле суу ичкендер этай жатты го. Коэффициент жок. Поселок Мишневского, Лесная улица, Москва, Лазеровый дейт, аякты дейт. Поселок Миншвесторга, Минвнешторга дейт. Там жаман дейин го. Минвнешторга, улица Лесная, дом 5. Лазоревый проезд, 5 корпус 3 дейт. 49 километр, 46 мүнөт. Барар эле кеттик. Кеф жок берди бирок бул заказды. Атайын Кыргызстандагы эже карындаш бир туугандарым үчүн эксперт паркын сунуштап кетейинчи. Бул парк Россияда 8 жылдан бери мыйзамдуу иштегендиктен коопсуздукка жана туруктуулукка кепилдик берет. Парктын комиссиясы суткасына болгону 55 сом, же буйрутмадан 4 сом, же болбосо ошол эле буйрутмадан 2% гана алынат. 24/7 техникалык колдоо жана жардам көрсөтүү. Каалаган банк картасынан комиссиясыз акча каражатты чечип алсаңыз болот. Ийгиликтүү катталып, фото көзөмөлдөн өткөндөн кийин сиздин баланска саламдашуу бонусу катары 100 сом түшөт. Досуңду чакыр программасы менен дос, жар, жакындарды чакырып атып өзүңүздүн кирешиңизди көбөйтсөңүз болот. Андыктан бардыңыздарды эксперт кына чакырып кетем. Көрсөтүлгөн телефон номерларга азыр байланышка чыксаңыздар, адистер бардык суроолоруңуздарга жооп берет жана ошондой эле тез арада кошулууга жардам берет. Эшик ачып берейин деп сразу на автомате түшө калып атам да. Мындай эле вам дверь открыть деп сураган. Мага бир орой мамиле кылып койгондой болуп калабы деп ойлоп атам да. Анан ошентип өзүм түшүп кетип атам. 2563 рубль алып келдим буларды. Бензин куюшум керек эле, ошо бензин куюп алайын. Жакын арадан заправка таап. Пожалуйста. Еще что-то я ждал, можно? Так, Часть. 2400. Да. Переводом можно, да? 400 можно переводом? Да. Доброго вам, до свидания. Хорошей ночи. Спасибо. До свидания. Накталай берди. Негизи по карте эле болчу, поездканы жаңы баштаганда картага алмашып, наличкага алмашып калды да. 450 рубль. Которуп турабы? Келди акча. Машинам сырты кечетен бери жугула элек болуп, бир аз чаң басып калган да. Капоттун үстүндө чаң, сыртка түшүп, пассажирларга эшик ачып берип атканда байкап атам да, ошо чаңдардычы. Ошо бир чайкап алсам, еще суу деле түгөндү да. Ошо сууду деле жаңыртып алайын деп, бир аз пауза 2 hours later. кылайын. 2 hours later. 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 2 ho
прям первый подъезд. Спасибо, мама. 701 нерсе рубль алып келдим. 743 рубльга буларды алып келдим. Кондиционерди бир аз күчтүүрөөк кылдым. Что-то авто режимге койсом дагы эмен ичини контроль кылбайт, климат контроль анча иштебей атат. Булардын кондер өзү негизи слабый болот экен. Анан буларды алып келатканда көфмен заказ берип койду. Эмнеге жарык десеңер, саат 11:33 өтөт. 11:33. Эрте мененки саат 4-4:30дарда сууду алам деп бир жерге барып токтоп, телефон чукулап, сааттын жебесин 6 кылып салдык. 6-да врачкам чалып, айт намазга барабызбы, кеттикпи деп, айт намазга отрадный метрода мечитке келип, айт намазды окуп, ал жак бер жак болуп, балдар менен келип, чайханада аш жеп, мынакей азыр чыгып, алгачкы заказымды кылган жерим. Яндекс өчүргөнчө дедим эле, но ондай акыбал менен ушундай болуп кетти. По-любому ал немеге жетпедик. Кудайга шүгүр жакшы, уйкум келбей эле, бодрый элемин. Здравствуйте. Здрасте. Перешли дорогу, да? Так, Нижняя Масловка, да? Да, да. Спасибо вам большое. Добро. Так, водичку вот туда похитил. Да, без проблем. Все, счастливо, хорошего дня. До свидания. 1444 рубльга третий кольцого алып келдим. Мен акырын могул жерден жылам, үйдү көздөй. Мен ночь иштебесем болбой калды. Уйкум келген жок. Могул машинанын кондёру справляться этпей атат. 1444 рубль. Буну айттым, Пассажир кандай отурду экен билбейм. Ночь иштешим керек экен, анан машинаны тапшырам деп таксопаркка уже жазып койгон. 2-3 күндөн кийин алып барып тапшырып, бир BMW либо Mercedes келип отурбасам болбой калды. Либо мен бунун кондёрунун бир нерсесин түшүнбөй да жатам. Же действительно кондёру слабый. Кончой H5 айдагандар көрүп атсаңар жазып койгула. Sesiminde giri çok sekele.